Менин эже карындаштарым бар, кээ бирөөлөр уят жаман сөз менен сөгүшсө мен аларга унчукпай коем дейт. Койсом да үс болуп калбаймбы дейт. Эми акырын түшүндүр, эйлеби? Уят болот, мынтип сүйлөбөгүлө деп. Негизи адамдын оозу бузулбаш керек. Алла берген тил аманат. Муну чырайлуу жакшы сөздөргө колдонуш керек. Түшүнүңөрбү? Адамдын оозу бузулган эң жаман нерсе. Ошол айтат го хадисте, тилиң менен тозокко киресиң деп. Ошон үчүн тилди сакташ керек. Уят сөздөр менен уят карса, аны акырын түшүндүрүш керек. Мынтип сүйлөбө, айтпа деп эскертүү бериш керек. Устаз, менин байкем банкта иштейт, кредит берет. Алган айлыгы адалбы же арамбы? Ал акчасын мага да берип турат дейт. Негизи кандай банкта иштейт караш керек. Кредит банк болсо, харам банктар болсо, мисалы рыба, суткорлук негизи иштеген, көбүнчө банктар ушундай болуп калды да. Анда иштеген болбойт балдар. Иштеген болбойт. Өзгөчө ошондой кредитке тиешеси бар болсо, бухгалтер болуп иштесе, түзмө-түз баягы 10 адамды айтат го, берген, алган, күбө болгон деп. Ошолорго түзмө-түз тиешеси болсо, анда ал иш болбойт. Андай адам башка ишти которсун. Башка иши которуп, ошол башка иш кылган жакшыраак. Анан сага берген акчаны биз билбейбиз эми. Мүмкүн башка акчадан сага бериши мүмкүн. Аны такташ керек. Эгерде чын эле ушул баардыгы кредит болуп, ошол эле акчасы болсо, албаш керек анда. Бирок башка дагы кирешеси болсо, анда алсаң болот. Негизи эле кредиттен алыс болгон жакшы.